биринчи кезекте адам бол, андан кийин өз улутуңдун өкүлүсүң деп коет экен ардактуу замандаштар. Мына ошентип Кыргызстан 24 жашка толуп турган учур. Туулган күнүңүздөр менен ардактуу кыргыз эли. Мына ошентип эгемендүүлүк келип 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгына 24 жыл толду. Мына ушундай жакшы күндө көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен дейли. Кайрадан кефир программасы орун алып турган учур. Ал эми бул саат аралыгында кызыктуу конокторубуз бар. Мына ушул коноктор менен маектешип, сиздердин маанайыңыздарды дагы да болсо көтөрүүгө аракет кылалы деп турган учурубуз. Аны эмесе бул саат аралыгында айпир адам кылууга кызмат кылайын дейин дагы бүгүнкү биринчи келип калган коногубузду тааныштырып берели. Кыргыз эстрадасына эң мыкты ырларды аткарып жүргөн ырчы Аваз Акимов. Кош келдиңиз. Кош келдик. Кандайсыздар? Жакшы. Эл журт менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздардын байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызстан менден 1 жаш кичүү экен. Негизи Кыргызстанга өнүгүп өсүшүн каалайбыз. Кудайым буйрса, азыр тынччылык, ушундай эле темп менен, ушундай тынччылык менен Кыргызстан көп нерсе жетет деп ойлойм. Айтканыңыз келсин дейли, Кыргызстан менден 1 жаш улуу экен, демек сиз дегенге туура келет окшойт, Аны эмесе баштайлы. Мына ушундай тамашалардан кийин ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерде суроолор пайда боло турган болсо, биздин компанияга кошулсаңыздар болот. Биздин координаттар 56 46 85 төз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары социалдык тармактардан бизди Кеймус ТВ деп издесеңиздер болот. Мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Аны эмесе эң алгачкы эле суроо мындай болсунчу. Дегеле Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн ата, эне. Бул Кыргызстанда биз төрөлүп өскөн, ушул Кыргызстандын жерин басып, Кыргызстандын тамагын ичип жүргөндөн кийин бул биздин ата энебиз деп койсок болот. Кыргызстан ата журтум, мекеним деп бекеринен айтпаса керек. Бул биз мекенибизди, ата журтубузду ар дайым колдошубуз керек, коргошубуз керек. Биз бул ата журттун, мекендин, Кыргызстандын балдарыбыз, патриот балдарыбыз деп ойлойм. Ооба. Патриот балдарыбыз деп калдыңыз, чынында өзүңүзгө патриотмун деп эсептесеңиз керек. Албетте, мен оюмча бардык эле мырзалар патриотмун деп ойлойт болуш керек. Эми патриот десе баягы көкүрөк кагып эле кыйын боло бериш эмес. Бул Кыргызстандын баягы кыйынчылык учурундагы же Кыргызстанга кичине болсун дагы өзүнүн салымын кошуп, колуман келген жардамымды Кыргызстан аябайм деген адам бул патриот деп эсептейм мен. Жакшы. Мен ошолордун катарын толуктайм. Жакшы экен. Аны эмесе сиздин ушул биздин Кеймус каналына кандай жаңылыктар менен сүйүндүрүп келип калды деп кызыгуу пайда болуп атат? Жаңылыктарым көп эле. Кыргызстан деген ыр чыгардык. Негизи мен бул ырды былтыр Бишкекте концертинде чыгаргам, бирок баягы өзүнүн убактысы келбей ушул убакка туш келди. Анан дагы баягы шайлоо учуруна туш келип калыптыр. Көп ойлошу мүмкүн. Шайлоого карата акча иштеп алайын же бир парчага кирип калайын. Мен деле ойлоп баштадым. Жок. Ошентип көп ойлошу мүмкүн да. Анан бирок эч кандай парчага да тиешеси жок. Бул жөн эле Кыргызстанды сүйүп, былтыр чыгарылган ыр. Анан иштелип отуруп, быйыл баягы убактысы быйыл экен. Бала деле 7-9 ай болгондон кийин анан төрөлөт го, ошол сыяктуу эле. Быйыл ошо убактысы келген экен, эми чыкты Кыргызстан деген. Андан сырткары жакында ошол Аппагым деген дуэтим бар. Карындашыбыз менен ошолго клип тарткан атабыз. Кудай буйрса бардыгы даяр. Андан сырткары жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп атам. Ошо. Быйыл көбүрөөк клип тартсамбы деген оюм бар. Жакшы экен. Ал эми Кыргызстан деген ырыңыз туурасында сөз болуп калды. Мына ошол ыр туурасында сурагым келип атат. Сөзү оны кимге таандык жана чынында былтыр чыгарган экенсиз, баягы патриоттук сезимдер огонуп кетип жаралдыбы же чынында баягы Кыргызстан деген ыр болсо эл көбүрөөк суранат эмеспи? Же балким ошондой максаттабы? Бул чыгарылган деген ыр обону Кубатбек деген балага таандык, баягы Удобул бастап Кубат деген. Сөзү болсо Илгиз Абдалиев досума таандык. Бул деген ошол өзү обону ууп калып жактырып калгам, анткени ошол жөн эле ла деп ырдап койгон экен. Мен бир укканда эле ошол Кыргызстандын тоолорун элестетип идим, баягы Кыргызстан кызыл желектерин элестетип, бир баягы музыка менен обонду укканда эле ушул нерсе көзүмө көрүнүп кетти. Анан бул эмне жөнүндө ыр десем, сүй темасында деп ырдап койду. Мен сурадым, ушул мен сүй темасында кылбай эле, мен Кыргызстан жөнүндө кылгым келип атат, анткени
ушул обонун баягы бир характери неме Кыргызстан деген патриотический ырдын характерине окшош экен деп ошондон улам жаралып калганыр. Жакшы экен. Баягы ырчыларыбыз көп учурда ушул чет жакка концерт коюп дегенде же болбосо эс алуугабы, эң эскиси чет жерге көбүрөөк чыгышат. Кыргызстанга окшошураак кайсы мамлекетке көбүрөөк окшошураак? Кыргызстанга окшош жерби? Биз эми өтө деле мен өтө алыска чыга элекмин. Казакстан, Россияга, Коңшу өлкөлөргө эле чыгып келдик. Мен негедир окшош турганым бул баягы быйыл ошол Данияр Эрматов, Асель Кадырбек өчөөбүз чакыруулар менен Россиянын 4 жерине шаарына концерт коюп келдик. Тыва деген, Кызыл деген жери бар экен. Ошол Тыва деген жерге кетип атканда жолдор бар экен. Ошол жерде аябай Кыргызстанга окшоштурдум. Баягы чычкан, бизде чычкан барбы? Суу самырдан өткөндөн кийин ошол жактагы бул жагы суу, бул жагы болсо тоо. Аябай жапжашыл болуп, аябай ошол жакта окшоштурдум. Анан көп жерлерде окшоштурбайм Кыргызстанга. Кыргызстан негизи өзгөчө жер го. Ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кызуу маектин үстүндө отурган чагыбыз бизге кошулсаңыздар болот. 56-46-85 бүгүн эгемендүүлүккө карата атайын майрамдык чыгарылыш болуп атат. Демек сиздер да кошулуңуздар, жакшы сөздөр болгон болсо, анда бизге кошулсаңыздар болот. Анда эмесе баарыбыз биргеликте Аваз Акимовдун сүрөттөрүнө саякат жасайлы. Тилекке каршы ардактуу телекөрүүчүлөр, Аваз Акимов отургандыктан Аваз Акимов деп айтып алдым. Кыргызстан жөнүндө кей фото уюштурганбыз. Ошондуктан ошол кей фотолорду назар салалы, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Мына ушундай коз жерде Кыргызстандын эң бейиштөрүндө отурган чагыбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баягы колдо бар алтындын баркы жок деп ат эмеспи? Баягы өзүбүздүн өлкөбүздө канчалык жакшы нерселер турса да ошонун баркын билбей, башка өлкөгө барууга, көрүүгө ашыгат экенбиз. Бирок ал жакта да көргөн жакшы, бирок Кыргызстанга эч бир жер жетпесе керек, э? Албетте жетпейт. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн салты бар, өзүнүн маданияты бар. Ошондуктан мен деле кызыгам башка бирөөнүн маданиятын көргөнгө, башка элдердин музыкасын, шаарларын көргөнгө. Ошол сыяктуу эле биздин да өзүбүздүн маданиятыбыз бар, биздин каныбызга сиңип калган үчүн биздикине эч качан жетпейт да. Жакшы. Чыгармачылыкка кайрыла турган болсок, клиптерди көбүрөөк тарталы деп турган учуруңуз. Мына ошол клиптерди кандай өзгөчөлүктөр менен тартайын деп турасыз? Же болбосо мурдагы эле клиптерге окшошураак болобу? Өзгөчөлүктөрү мурдагы клиптерге караганда мен мурда баягы кичине айылдын темасында ушундай көп тартчумун. Айылда жүрүп, эшек миндирип же бир жаман немен бактардын үстүнө отуруп алып. Айган ишти элестеткендей болуп. Айган ишти, ай деген ырларында бардыгында эле ушундай да айылда жүргөн. Анан быйыл болсо ошол жалаң баягы качествого иштейли деп атабыз. Көбүрөөк шаардан тартып, кыскасы баягы бизде качество деген сөз бар го. Сапат, сапатына карап, сапатын оңдоого аракет кылып, баягы
компьютерлик бир баягындай монтаждар мененби башкачараак кылып учуппу балким ушундай өзгөчөлүктөрдү киргизсемби же вампир боло калып бирок учушум мүмкүн точно. Анан баягы бул суроону бергендин себеби азыркы учурда ошол кыргыз эстрадасындагы ырчыларыбыз көп учурда окшош клиптерди тартып атат деген бир маанини белгим келип атат да. Баягы кызы таштап кеткен же баласы таштап кеткен эле клиптер болуп атат. Ошол баягы идеялар келип атабы деген максатта сурай берип атам. Идеяларды эми мурда көбүнчө баягы сценарий менен тартышык да. Ошо баягы баласы таштап кеткен же кызы таштап кеткен ушундай идеялар эми жаштардын эң глобалдуу темасы азыр сүй го. Ошондуктан азыртан кичине баягы сценарий эмес, көбүн эсе трековый, анан баягы студийный кылып, анан болсо баягындай монтаж менен балким жана айтып өткөндөй эле учуп же болбосо бир башкача ушундай клиптерди ойлонуштуруп атабыз. Анткени эми мындай деле нерсе керек экен. Эми баягы сүйүп жетпей калган деген бул ар бир ырдын мисалы ырыңдын темасына жараша болот. Сүй темасында кайгылуу болсо сөзсүз ушул темага кайрылышка туура келет. Түшүнүктүү. Анан азыркы учурдагы мисалы көбүнчө жаш ырчыларды алалы, кандай ыр жаздырасың деп суроо салсак эле, тойго жакындашкан ырларды жаздырыш керек деп калышат да. Ушуга кошулат элеңизби же баягы той үчүн ырдап калган ырчылар көбөйүп атабы же болбосо бир акча табуунун максатында болуп атабы? Мен оюмча ар бир ырчылардын баардыгына ар кандай ырлар керек деп ойлойм. Мисалы мен деген той жөнүндө ырларым бар. Эми той эмес, бирок баягындай тойго бийлей турганчы. Мен той үчүн чыгарбайм, мисалы ай 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 о деген ырларым бар. Той үчүн чыккан ыр эмес. Бул жана шаңдуу бийлеп, өзү концерттерде дагы аябай көтөрө турган ыр. Ошон үчүн бул ырлар бирок тойдо жакшы кетет да. Ошон үчүн баягы тойго карап жазбаш керек мен оюмча ырды. Мен тойго ырдатып элем же акча табат элем депчи. Эгерде жакшы ыр болсо, баягындай жайыраак болсо деле, тойлорго коюлуп, элдер бийлеп болуш керек деп ойлойм. Жакшыраак берет экенсиз аябай. Баягы жеткиликтүү болуш үчүн мына ушундай образга кирип атасыз болуш керек э. Анан түшүнүш керек. ооба. Кийинки суроо мындай болсун. Деги эле Кыргызстанга ошол салымыбызды бир аздан болсо да кошуп атабыз. Кошолу жана ошондой эле сиз бул учурга чейин салым коштум деп эмнеңизди айтат элеңиз? Кыргызстанга Кыргызстанга чоң салым азырынча кошуп элекпиз. Эми ким кандай салым кошот, бул баягы адамдын өзүнүн жумушунан, акылынан зависит этип болуш керек. Ошондуктан мен мисалы ырдап башка жакка барсам, мен Кыргызстандан келдим деп. Мисалы биз жана эле ТВга барганда түйүндер келди концертибизгечи. Бир 20дан ашык түйүн отурду. Анан аябай биздин ырларыбызды угуп, сүйүнүп кетишти да. Анан алар кээбителер кыргыздар эле окшош болот экен, бирок тилдери башкача болот экен. Анан биз ал жерден ошо Кыргызстанда аябай жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылдык Кыргызстандын атынан аларгачы. Анан ошо ырларыбыз аябай жактырышты. Ошол жакта баягы ырдай турган адамдар бар экен, өздөрүнүн биздин ырларды алып калып, Кыргызстандын ырларын ырдап жүрөлү деп өздөрүнүн баягы кызыгууларын аябай күчөттү биз аркылуу. Ошондуктан мен ойлойм, биздин бул салымыбыз ошо Кыргызстанды кичине болсун дагы баягы ошо түйүндерге ырларын таратып, Кыргызстандын атын таанытып атканыбыз болуш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Биздин убакыттары өз соңуна келип жатат. Эми сизди ырдаталы. Ырдап берейинби? Мен жанатан бери мойнум эмнеге катып монтип араңыздар кыймылдатат деңиздер, мен кечээ ошо кайрып алдым мойнумду. Кичине кокустатып алып кайрысам ооруп кетип атат. Кайсы ыр болсо боло берет? Боло берет. Боло берет, э? Балким Кыргызстан деген ырыңызды аткарып берерсиз. Макул, Кыргызстан деген ырымды аткарып берейин. Макул. Кыргызстаным мекеним, туулуп өскөн өз жерим, салкын абасы, таза суулары. Кыргызстан мекеним менин, Кыргызстан өркүндөй бергин, Кыргызстан ажайып коз мекен, ала тоо жериң койнуң кенен.
Эң сонун чыгарма Азима сизге эле келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Дагы да болсо ушул Кыргызстандын дагы бир жакшы жеринде эл журттун маанайын көтөрүү үчүн шашып кетип аткан экенсиз. Жакшы барып келиңиз дейли. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин да майрамыңыздар кут болсун. Жалпы эле Кемуз каналынын жалпы иш жамаатына чоң ийгиликтерди каалайм жана Кыргызстанды бүгүнкү 24 жашы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Бизде дагы жылдыздуу конокторубуз бар. Алдыңкы мүнөттөрдө азыр болсо Аваз Акимовдун Эми башка деген чыгармасын угалы, андан кийин көрүшөбүз.
Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Ал эми бүгүнкү студиябызды коздоп дагы жылдыздуу конокторубуз келип калды. Кыргыз эстрада ырчылары Акбар Сүйүнбаев жана Ильяс Андаш. Кош келиңиздер. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, майрамыңыздар менен сиздерге. Эл журт менен амандашалыңыздар. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Жалпыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн 24 жылдыгы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Элибизде ар дайым тынччылык болсун, береке болсун. Эфир аркылуу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кутман түн калайбыз. Мен дагы өз кезегимден пайдаланып, Кыргызстаныбызды мүчөлүү жашы менен куттуктап кетели. Асманыбыз ачык болсун, көбөйө берели. Айткан каалоолорго канатташ тилектеш бололу. Кандай келип алдыңыздар дегеле Кыргыз эли сиздер үчүн эмне? Кыргызстан дегеле. Сиз айтыңыз. Кыргыз эли бул биздин ата журтубуз. Кыргыз эли бул бизге өмүр дагы берген, көңүл дагы берген, байлык дагы, береке, ырыскы бардыгын берген бул биздин ата журтубуз. Каныбыз дагы ушул жерден бүткөн, багыбыз дагы ушул жерден бүтөт, Кудай буйрса. Бардык нерсе ушул элибизде, жерибизде болот. Кыргызстан мен үчүн, кыргыз эли үчүн, мен үчүн ушул мен дем алаткан аба, менин ичимде жүгүрүп аткан кан тамырдагы кандарым, дей койчу болгон илхом, рахатым десем болот. Бүгүнкү күндүн эсебинен бардык аянтта, бардык жерлерде концерттер уюштурулуп, Кыргызстан майрамдап жатат. Сиздер дагы майрамдап келе жатсаңыздар керек, э? Бүгүн ошо эртең мененден баштап эле көп жерлерге барып, эгемендүүлүк күнү менен жалпы өзүбүздүн мекендештердин баардыгын куттуктадык. Сон болду, жакшы жолугушуулар болду. Элдердин маанайы дагы жакшы. Анан ошол эле убакта ошо ар дайым эле ошо элибизде ушундай тынччылык болуп, анан эгемендүүлүктүн ушундай дагы 25 эми биз жаш элебиз да, мамлекетибиз 25 эле жашка толуп отурат, 24 эле жашка, 25-тин тамагын жей баштайбыз, Кудай буйрса элибиз менен чогуу. Анан дагы эле ушундай эгемендүүлүк күндөр тозо берели деген ниет менен бүгүн биз сынала деп эртең менен чыкканбыз. Мынакей бүгүн сиздердин куттуу студияңыздарда отурабыз. Ооба, эми Кемуз каналына кандай жаңылыктар менен сүйүндүрүп келип калдыңыздар? Жаңылыктар менен бөлүшүңүздөр эл журт менен. Анда жаңылыктардан мен баштасам, азыркы учурда жакшы жаңылыктар бар чыгармачылык үстүндөгү. Өзүм айткандай эле көп жерлерден айтып калгам, ушул күз айында бир эмес 2-3 клип тартканга дароо даярмын деп. Азыркы учурда 2 клиптин үстүнөн иштеп жатам. Экөөнү бир эле учурда тартып, кичине оорчулук болот экен, бирок Кудай буйрса ушул жакын арада 2 клиптин тең жарыкка чыгарып, жүзгө көргөзүп, анан дагы бир кызыктуу интригалуу жазган атабыз. Оо, жакшы. Темасы башкачараак. Ал эми сизде? Бизде деле ушул Кудай буйрса быйыл ушул күзүндө, күз берекесинде өзүмдүн чыгармачылык концертимди берсем деп турам, Кудай буйрса. Ошого жаңы ырларды жаздырып атам, жаңы клиптер ошол эле убакта. Анан Ильяс айткандай, ошо акыркы чыгып аткан ырларыбыз, клиптерибиз көп эле ошо интригалуу. Интригалуу себеп дегенде баягы элдер замандын талабына жараша ошо эмнени талап кылса, биз дагы ошону тартуулаганга аракет кылып жүрөбүз. Чыгармачылык деген сөздүн ичинде эле бул көп нерсе жатат. Эң биринчи эле изденүү деген жатат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, акыркы убактарда окшоштуктар өтө эле көп. Анан ошолордун катарын толуктап калбайлы деген ниет менен жаңы бир өзгөчөлүк ырдын сөздөрүндө дагы, маанисинде дагы ушул бир изденүү менен жакшы программаны иштеп атабыз. Ал күндөр дагы алыс эмес, Кудай буйрса көрүп каласыңар. Жакшы экен. Анан мындай суроо бергим келип атат да, баягы бүгүнкү күндүн эсебинен эгемендүүлүктү майрамдап жатабыз, темабыз ушуга арналган дегендей, кайсыл учурда көбүрөөк патриоттук сезимдер ойгонуп кетет? Мисалы, кээ бирде биз кинолорду көргөндө, же болбосо ушундай патриоттук ырлар жаралып калса, бир ичибиз бир кайнап кеткендей болуп, бир башкача сезимдер болуп кетет да. Кайсыл учурда сиздер ошентесиздер? Алыста жүргөндө, ошол Кыргызстанга кайтып келе жатканда патриоттук сезимдер катуу болот. Ошол алыста жүрүп кыргыздын сүйлөгөн тилин уксаң, патриоттук сезим пайда болот. Кыргыз музыкасын ушул Москвадан кетип баратсаң, машинелерден чыгып атса, ошондо патриоттук сезим пайда болот. Андан сырткары эми ырларды Курманжан датка деген кинобуз фестивалга барып, лауреат болуп, чоң деңгээлдерге жетип атканда, мына ошондо патриоттук сезимдер күчтөнүү процессинде болот да. Сиздечи? Эми патриоттуулук сезимди баягы өзүң сезип калдым, патриот экенмин
деген эмелер азыраак. Себеп дегенде ол патриоттуулук менде ар дайым бар, ар дайым жашайт. Биз ал нерсени бир гана ушул Ильяз айткандай эми алыста туугандарыбыз бар, алар биздин ошо жанагы кыргызча ырларды, обондорду укканда баягы патриоттуулук сезими козголсо керек. Биздики болсо ар дайым баскан турганыбызды ошо патриоттуулук сезим менен басабыз, турабыз. Эртең менен турганда кыргызмын деп туруп, кечинде жатканда да ошо кыргызмын деп жатабыз. Ар бирибиз ошондойго жетели, кыргызмын деп туруп, кыргызмын деп жеталы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Кефир программасын көрүп жатасыздар. Эгерде сиздерде дагы кызыктуу суроолор пайда болгон болсо, биздин компанияга кошулсаңыздар болот. 56-46-85 байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары бизди социалдык тармактардан Кемус ТВда издеңиздер дагы, мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Ал эми азыр болсо ушул дегеле бүгүнкү эгемендүүлүк туурасына жакшы бир сюжет даярдалган. Ошого көңүл буралы, андан кийин көрүшөбүз. Mayram Mingna, benim Kirgistan. Kırgız elim бар болгула, аман болгула. Быйыл 24 жылына 24 жыл эгемендүүлүктүн көрүп майрамдар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мына атай кыргыз элимдин урматы үчүн атай бүгүн ушундай элдин көңүлүн ачыш үчүн ушундай кийинип чыктым. Кыргызстан өнүгүп көп өсө берсин. Ошо. Биринчиден майрам мага жакшы. Экинчиден майрам негизинен бул кыргыз элинин биримдиги ынтымак болсо баары болот. Кыргыз элинин эгемендүүлүк күнү менен баарыбыз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошо майрам жакшы болот. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Дайыма Кудай Таала эл журтубузга бакыт берсин, тынччылык берсин, токчулук берсин. Дайыма өнүп өсүп, алдыңкы мамлекеттерден болуп, жетишкендиктерге жетишип, дайыма тынч бололук, дайыма сак бололук, саламат бололук. Рахмат силерге. Ушундай ынтымактуу биздин Кыргызстаныбыз тынчылык болсун. Жакшылыктар эле болсун, мындан ары жакшы ийгиликтерге жетишип туралы. Ошо ушундай майрамдар көп эле боло берсин. Кыргызстан өнүгүп кетсин дейбиз, чиновниктер азайсын, жегендер азайсын дейбиз башка. Иштейм, эл үчүн иштейм деген адамдар көп. Мына келе айткан шайлоодо жакшы адамдар келсин деп тилейбиз, башка эчтеке делебиз. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайбыз. Ушу Кыргызстаныбыз өркүндөп өрчү берсин, баарыбыз ынтымакта бололу. Ошо. Калкында баардыгына тынчтык каалайм. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, жакшылыктар болсун, элдин баары ушинтип майрамдап, көңүлдөрү качан болбосун ачык болсун. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күндүн эсебинен Ала Тоо аянтына мына ушундай майрам болуп жатат. Элдин маанайын көрүп келген биздин Анархан Садыралиевага ырайчылык билдирип коелу. Ал эми бизге болсо байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Атыңыз ким?
Алло, биз сизди угуп атабыз. Наргиза суроо берейин дегем мен. Жакшы болот, айта бериңиз. Саламатсызбы Наргиз эже, куш келипсиз майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Мен суроо берейин дегем да, патриотпуз деп атпайсың да, патриотпуз деп атпайсыңар ошой. Кыргызстанга эмне салым коштуңар эле? Чоң рахмат. Кыргызстанга эмне? Дагы сурооңуз барбы? Сизге чоң рахмат Наргиза. Кыргызстанга кандай салым коштуңар? Сурооңуз аябай жакшы болду. Себеп дегенде биз салым кошобуз дегенде эле бир оюбуз баягы материалдык жактан келиши мүмкүн, же болбосо желекти желбиретип башка мамлекеттерге деген сыяктуу нерселер бар. Кудай бурса ал нерселер дагы ниетте бар, бирок эң чоң салымыбыз кыргыз элине болгон салымыбыз бул өзүңдү үлгү катары алып жүрүү, кыргыз катары. Анан баягы ар кимдин жаман сөзүнө кирбеш керек. Эң чоң салымыбыз өзүбүздүн үй бүлөбүздү жакшылап карашыбыз керек. Биздин мамлекетибиз өзүбүздүн мамлекетибизден, кичинекей мамлекетибизден башталат. Ошондуктан үй бүлөбүзгө карамдуу жубай, карамдуу ата-эне болуп, анан ата-энеге дагы ошо карамдуу бала болсоң, ошондо сен салымын кошо аласың. Анан мактаныч сөздөр менен же болбосо мен монтип кыйратып салдым эле дей турган нерселер менен сала албайсыз. Сиздин оюңуз боюнча? Эми биз чыгармачыл адам болгондуктан биздин мындай түз караганда бул суроого биз чыгармачылык жактан ырларыбыз менен кыргызча колоритте чыгарылган чыгармалар менен Кыргызстанга салым кошуп, биздин кыргыздын маданиятын өрчүткөнүгү табабыз. Ошол салымыбызды да айта кетсек болот. Түшүнүктүү. Ал эми ошол жакшы бир сиздин акыркы жолу жаңылыгыңыз дейли, бул кыргыз жерим деген жакшы ырыңыз чыкты, клипиңиз да чыкты дегендей, ошол ырыңыз туурасында айтып берсеңиз, кантип тандап калдыңыз? Чынында багы эгемендүүлүккө жакындатып, жастырып чыктыңызбы, же мурдатан бери пландатып келаттыңыз беле? Рахмат, негизи эле ушул чыгармачылыкка аралашканыма 10 жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан ошол 10 жылдын аралыгында мен Кыргызстан жөнүндө, мекен жөнүндө жакшы бир жаздыргым келип жүрчү. Анан эч кандай эле бирок баягы чыгарма чыкпай отуруп, бирок угуп жүргөндө ошо Мирлан Алыкуловдун сөз обонуна жазылган ырды уктум. Тууралачы жерлери бар экен, тураладым, өзүмдүн аранжировкасын жазаттырып, клипин тарттыртып чыгардым. Өзүмө да жакты, угармандарга дагы, көрөрмандарга дагы жакты, абдан кубандым. Анан сөздөр дагы аябай жеңил, ошол эле убакта жеткиликтүү жазылган. Ошондуктан ушул чыгарманы тандап келдим. Ал эми клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы бул Тасма студиясы бар, ошо өзүбүз иштешкен жакшы жаш режиссер жигиттер. Ошолор менен биргеликте тартылды. Бул көбүнчө көл жергесинен тартылган. Саякбай Каралаевдин Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгында 120 боз үй тигилип, анан ошол мүмкүнчүлүктү да колдон чыгарбайлы деп, биротоло ошол айылдын элин куттуктап ырдаганы барып, анан жөн келбей жакшы клип тарттыра келдик. Түшүнүктүү. Ал эми Ильяс Андаш эң алгачкы жолу ырдап чыкканда кыргыз жеримде эле чыкты эле, эң алгачкы эле ыр эле. Мына ушул ыр азыркыга чейин өзүнүн баягы деңгээлин түшүрбөй келет дегендей, ушундай бир майрамдарда патриоттук күндөр келгенде дегенде ырдап калсаңыз керек, э? Ооба, бул ырды мен наоборот чыгармачылыгымдын башында жазгам. 10 жыл болбосо 8 жыл мурун ушул чыгармачылык тартып атканда кыргыз жери деген Кыргызстандын экинчи ким деп айтып калам, анткени Давлетовдун, Насыр Давлетовдун, Жалил Сыдыковдун чыгармалары. Булур менен атымды да тааныттым, өзүмдүн патриоттулугумду да көргөзүп алдым десем болот бир кыйла. Ошо алдыда мен дагы ошол кыргыз жери жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө дагы чыгармаларды жазгым келет. Кудай буйрса, анын баары алдыда жакшы бир чыгарманы чыгарганга айтып калабыз. Анан мына ошол жерде эки мырзабыз келди дегенде сиздерге мындай суроо салгым келет да. Азыркы учурда көп ырчыларга эле ушул суроону берип келе жатам. Кыргыз эстрадасындагы ушул көп ырчыларыбызга улуу муундагы инсандарыбыз нааразы болуп калышат. Ырлары жөнөкөй жазылган, сөздөрүнө маани берилбейт, жана клиптери да окшош деп. Буларга сиздердин көз карашыңыздар кандай жана кандай өзгөчөлүк жараталы деп турасыздар? Мен ушул нерсени биз жаңы 2006-2007
жылдары чыккан кезибизде эгер биздин көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз эстей турган болсо аябай чоң ажиотаж менен чыкканбыз десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол убактагыдай фанаттардын колдоосу мурун кыргыз элинде жок эле. Анан ошондо чоң жыйналыш болгон, чоң жыйын болгон, телевидениеде болгон. Ал жакта чоң биздин ушул чыгармачылыктагы улуу инсандарыбыз келген, алардын Түгөлбай Казаков, Ибрагим Жунусов, ошол кездеги Министерство культурадан Ибрагим агай келген болчу, Мелис Эшимканов агайыбыз ошо раматлык тиги кезде ошол кезде ошол сөздөр болуп, ошондо айтты эле да Түгөлбай агайчы. Ырыспайлар чыккан кезде андан улуу муундагылар айткан экен да, бул ырыспайларың деген бизге орустун мелодиясын алып келип атат, булар орустун аккордеонун алып келип атат деп. Андан кийин биз чыктык элек, мынакей булар ырыспайдын сонун обондорун бускандар деп атат. Бизден кийин чубактар чыкты эле, бектер чыкты эле, аларды сөздөрү жеңил деп атат. Мынакей арадан дагы 10 жыл өтүп жаштар чыгып атат, жаштарга деле мынакей ушинтип сөздөрдү айтып атасыңар. Бул нерсе боло бере турган нерсе. Андыктан бар арасында бардыгы тең эле баягы сонун чыгармалар жазып атат дегенден алыспыз, бирок кемчиликсиз эч нерсе болбойт. Жаман менен жакшы эр шаркак жүрөт дейт. Жаман деп айтканда толук окшойт, бирок жакшыларга жаман ырчылардын чыгып турганда жакшы. Ошол жакшылардын лозунгун көтөрөт. Мынакей биз ушундай эле силер жакшыларды уктула деген сыяктуу. Жаманды көрбөйүн жакшыны ким билет деген сыяктуу. Жакшыны ким билет деген сыяктуу. Анан дагы бир нерсе бар, өзү эл баягы терең маанидеги анан жеңил деп тандабайт экен. Өзүңүздөр билип атсаңыздар, угуп атсаңыздар деле акыркы убактарда биз тоготпогон деле мааниси болбойт деген ырлар деле хитке айланып, азыр той топурларда ушундай жакшы болуп атат. Анан ошон үчүн элдин баягы эмесин эмнесин деп коет? Вкус. Элдин каалоосун, каалоосун баягы айтып болбойт экен да. Менимче бул дүйнөлүк практикада эле каралып келе жаткан прогресс болуш керек. Закон ченемдүүлүгү илгери дагы 80-х дискотека болгондо 10-20 эле ырчы гана популярный болгон. Азыркы учурда Европада эмне деген гана ырчылар чыкпай эле, эмне деген гана клиптер тарткай эле. Бул закон ченемдүүлүгү дүйнө ошо менен келатат, шоу бизнес. Биз дагы мурун 20 ырчы болсо, азыр 100 ырчыбыз. Мындан кийин дагы заман кандай болуп кетет, ага билбейбиз. Биз гана мезгилге баш ийебиз. Ал эми клип боюнчачы, клиптердин окшоштуулугу? Клиптердин окшоштуулугу кайра эле изденүүнүн жоктугу, бирок азыркы акыркы убактардагы клиптердин көбүнчөсү эле көз кандырарлык деп айтсак болот. Себеп дегенде мурунку клиптерди бардыгыбыз эле билебиз, бактын жанына тура калып эле, анан тоонун башына чыгып эле ушундай болчу. Туура эле ошол эле нерсени биз азыр башкача мындай өзүнүн заманбап түрүндөгү эмеси менен жеткизип атабыз. Окшоштуктар болбой койбойт. Түшүнүктүү. Азыр маегибизди бир аздан соң уланталы. Азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек бериткенбиз, ардактуу телекөрүүчүлөр, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы бүгүн эгемендүүлүккө арналган. Кыргызстан 24 жашка толуп отурат. Чын жүрөктөн куттуктап коелу бар жалпы кыргыз элин жана майрамдык чыгарылыш. Бүгүнкү студиябыздын коноктору уламдан улам келип отурушкан учур Акбар Сүйүнбаев жана Ильяс Андаш азыркы учурда студиябыздын коноктору. Ал эми биз болсо маегибизди улантсак, кайрадан эле ушул Кыргызстан туурасында сөз кылгым келип атат. Деги эле Кыргызстан үчүн бул учурга чейин маданиятына салым коштук дедиңиздер. Кыргыз деп өзүбүздү алып жүргөнүбүз үчүн баягы бир аздан болсо да салым кошолу деп турасыздар. Алдыңкы күндөрдө кандай бир сиздерде дагы ушул маданият өкүлдөрү сыяктуу кандайдыр пландарыңыздар бар болсо керек, ушул маданиятына болобу, кыргыз элине болобу бир жакшылык кылалы деген. Мен айтам. Эми эл артист болуу деген сөз түрдө жүрөгүбүздө бар болуш керек. Анткени жанакы генерал болом деген мечтать этпеген солдат эмес депчи, анысы биз дагы эл артисти болууну сөз түрдө каалайбыз. Биз дагы ошол деңгээлге Кудай буйрса жетели дегендей. Эми алдыга коюп ушул Кыргызстанга салым кошолу дегенибиз, эми бул биз ырчы жана биз айтып өткөндөй эле чыгармачыл адам болгондуктан тилибиз менен, маданиятыбыз менен, музыкабыз менен ошол музыканы нукура кыргызча кылып жаратууга, жаңы жанрларды кыргызча колоритке салып жаңылантуу, ошол салым менен мындай
музыка дүйнөсүн кичине өзгөртүп салымыбызды кошо туруш керек. Бара бара балким дүйнө кандай дегендей, балким чоң композитор да болуп кетебизби, акын болуп кетебизби, чоң музыкант болуп кетебиз. Андай дүйнө башка да көрөбүз. Туура эле, негизи Европанын дүйнө элине көрсөтө турган эч нерсеси калбайт эле алда. Европанын бардык жерин көрдүк. Барын кылып коюшту, барын көрсөтүштү. Биз көрбөгөн эч нерсе калбады Европадан. Алардын биз маданиятын көрдүк, алардын ырларын уктук, алардын ырлары менен уктадык. Мисалы үчүн кинолорун көрдүк, ошол кинолордон тарбия алдык. Вандам болом дедик, Жекичан болом дедик. Эми ушундай кезек келди, элибизде, жерибизде тынччылык боло турган болсо, биздин Азия өлкөлөрүнүн маданияты өнүгөт кезеги келди деген ишеним бар. Кудай буйрса, бир чети кыял, бир чети калп, бир чети чын. Мисалы үчүн мындай болуп калышы мүмкүн. Азыр техниканын жетишкен заманы интернет аркылуу Дженнифер Лопес, Ильяс, сиздин жанагы кыргыз жери, сүйөм сени жанымда деген ырыңыз бар экен. Мен ошону ырдап чыкпаймынбы деген сунуштар келип калышы мүмкүн. Ал күндөрдө эле өтө алыс эмес, себеп дегенде аларда жок. Идея жок калды дебейсизби? Анан алар бизден алыш керек, биздин комуздарыбыз дүйнө элине таанылыш керек. Биздин жанагы музыкалык аспаптарыбыз дүйнө эли көрө турган болсо ушунчалык суктанарлык болот. Ал күн дагы алыс эмес. Эң негизгиси мен азыркы кыргыз элинин азыркы турган турушуна эле шүгүр кылам. Мындан ары деле өнүп, өсүгүп этаждар туруп калышын каалабайм. Бардыгы булганыч болуп же ошол сыяктуу. Азыр табигый сонун суу аккан жерлерибизде суу агып эле, бак өскөн жерлерибизге бак өсүп турган жакшы. Алардын баарын кыркып салып бизге жалтыраган этаждардын керек эмес. Биз башынан кыргыз эли жаратылыш жакшы көрөбүз да ошондуктан. Баарына шүгүр кылып эле жүрөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кефир программасында мына ушундай ачык айрым сонун сөздөр айтылып атат. Ал эми азыр болсо Ильяс Андаш жакшы бир чыгармасын аткарып берсин, клипке назар салалы, андан кийин көрүшөбүз. Ay çıkanda baldırdan, aydı görsem seni görüp dipte berim çaldıran. Aydan sezemelisin bir, aydan düşüp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Aydan sezemelisin bir, aydan düşüp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Suceginde kucakta, sunu görsem seni görüp karay berim kılçakta. Suday görünmelisin de sudan ağıp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Suday görünmelisin de sudan ağıp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Arçadagı bulağım, bildin erbi kördü gördü askadagı ularım. Kırdan izlemelisin bir, kırdan düşüp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Kırdan izlemelisin bir, kırdan düşüp gelesin bir, gelesin bir can erken, gelesin bir de gitsen. Cıldız bolup koynuma, kirip gelçi erkeletçi kolun koyup moynuma. Jürok kakşak teklayın, kara gözün alanayın, andan
какшайт не кылайын кара көзүң ананайын жан эркем келесиңби дегисен жүрөк какшайт не кылайын кара көзүң ананайын жан эркем келесиңби дегисен ай келесиңби дегисен Ильяс Андаштын аткаруусунда Жан эркем деген чыгарма болуп өтүп, ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми Ильяс Андаш студиябыздын коногу жана Акбар Сүйгүнбаев дагы бар. Ал эми сиздерге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон жакшы сөздөрдүн баарын айта алыңыздар. Биринчиден ушул эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элибизде эң биринчиден тынччылык болсун, токчулук болсун, береке болсун. Бири-бириңиздерди сыйлаганды үйрөнгүлө, улууга урмат, кичүүгө ызат дейт. Анын сыңарындай кыргыз эли башынан кайрымдуу келгенбиз, мээримдүү келгенбиз. Ошонубуздан жазбай турган болсок, кыргыз эли дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырат деген